Кыштакы отуң өссө да кыргыздыкы отуң өспөсүн деп. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Дагы эле баягы кытайлык кыргыз уулуңар Арызбек жана ошол экранда көрүшүп турам. Бат жакындан бери ошол мени колдоп кубаттап келген кыргызстандык туугандар үчүн, Кытайга келип бизнес кылам деген жана бизнес кылып товар алып аткан туугандар үчүн кызмат кылып, ушул YouTube каналы экранынан силер менен жакшы көрүшө албай атам. Ал үчүн кечирип коюңуздар туугандар. Арызбек эмне болду, жоголуп кетти деп ойлоп калбаңыздар, бармын. Дагы эле келчүлөр болсо кабарлашып келе бериңиздер. Экинчиден, мен ушул жумуштарды бүтүргөч бир кабарларды көрүп калдым дегенде, эми Instagram, TikTok, аны муну YouTube'тарды көрүп турабыз да. Азыр карасам, ошо Кыргызстандын мамлекетибизде буюрса шайлоолор болуп атат. Анан бир жакшы келаткан жумуштарды, жакы Кыргызда бир сөз бар. Бир карым айды бир коргол чиртет деп, арабыздан кээ бир адамдар чыгып, оюна келгенди сүйлөп, тыныч жаткан элди күчкүртүп, кутуратып, бир нерселер кылып жүрүшөт да. Агасын тагып, бугасын тагып, ал мындай, тиги мындай. Туугандар, ойлогула эми бир андай сынтага турган, андай кыйын боло турган элди кутуратканга күчү келген ошондой кыйын адам болсо, мындан мурун иш кылып жүрдү, тезек терип жүрдү, эшек багып жүрдү, чынын айткандачы. Бир мамлекетибиз, ойлогула, бир кыргыз мамлекети жакшынакай келатат менин оюмда. Мен эми кытайлыкмын, Кытай мамлекетинде жашайм. Мен мамлекетимди жамандабайм, чынын айтсам. Мамлекетти жамандаганга эле мен чындаганда эч кандай акым жок да. Негизи мен жакшынакай жашап жүрөм да. Же мага бирөө бир нерсе дебеди, же бирөө аны дебеди, буну дебеди, эч кимге айтышпады. Анан кыргыз мамлекети эле туугандар, Кыргызстаныбыз жакшы келатат бизден азыр деген, ойлогула. Эми мен баягы кыргыз мамлекети эгемендикке жеткен күндөн баштап ушул убакыткыча, ушул 30 жылдан бери кандай жумуш болгонун, bundan мурун кандай президенттер кандай жумуш кылды, кандай тарыхтар, кандай өзгөрүүлөр болду, кандай кыйынчылыктар болду, анын баар жогун эми интернеттен угуп көрүп жүрөбүз. Бирок мен аларга көп эле өтө баа бергенге чындаганда менин эч кандай акым жок. Акым жоктур, эмнеге чыгып алып биздин ишке аралашып, биздин мамлекеттин ишине аралашып атасың дешиңер мүмкүн, туугандар. Ал анткени мен кыргызмын да. Мен кыргыз болгочко кыргызга күйөм, туугандар. Мен эми жакшы тарабын ойлоп, жакшы сөздөрдү айткым келди. Ойлогула, ошол 30 жылдан бери болбогон жаңылыктар негизи жакшы келатат. Салынбаган жолдор салынып атат, мектептер салынып атат, эгиз имараттар, бийик имараттар салынып атат. Эки мамлекеттин ортосундагы соода жолдору жакшы болуп атат. Эми буюрса 2-3 жылдан кийин поезд жолу салынып атат. Ойлогулачы, ошол эле бир ошол мамлекетти башкаруучу болгон бир адамдардын, ошол мамлекет кызматкерлеринин, кыргыз эли үчүн күйүп аткандардын ошол кылып аткан жумушу, эмгеги, мээнети, туугандар, адамдын мээнетин кадырлаш керек. Мейли кичинекей иш болсун, мейли чоң иш болсун, ошо ким кандай жумуш кылып атат билиш керек. Андан кийин көз менен көргөндү айтыш керек, туугандар. Укканды эле айта берсек болбойт. Ойлогула, кыргыздар интимактуу болуш керек. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып жакшы жашаш керек. Эми акырында айтарым, дагы эле баягы 5 кол тең эмес, өзүңүздөр билесиздер, мына 5өө тең эмес да. Бир-бирден келет да, 5 колду бир убакытта ооздо салгалы болбойт, туугандар, өзүңөр билесиңер. Ошого эми ар кандай адамдын кемчилдиги болот, артыкчылыгы болот. Анан баягы кылган жумушун көрбөй эле, кичинекей жаман жумушту кармап алып элечи, ошонун аркасынан түшүп эле бир жакшы келаткан мамлекеттин жумушун чаргытып, бир жакшы тынч жашап аткан элди кутуратып, анан эле топтолуп алып жок жердеки жаман сөздөрдү, ушактарды таратып, барып келип эле элдин тынчын алып, мамлекеттин тынчын алып, бирибиз артка тартып, буттан тартып элечи, эми кичине өйдө келаткан мамлекетти кыргыз элин ошенткенин эч кандай кереги жок деп ойлойм, туугандар. Туура көрсөңөр комментарийга жазгач кеткиле, сөзүң туура деп. Ката болсо, мына жериң ката, бул жериң туура деп немелерди, өзүңөрдүн ой пикириңерди айтсаңыздар болот, туугандар. Баягы бизде Кыргызда тарыхтан тартып бир сөз айтылып келген. Менин угушумча, билишимчечи. Баягы кыргыздын кыркы бириксе дагы ыркы бирикпейт деген. Ал сөз деле бекер айтылган сөз эмес деп ойлойм, туугандар. Мурунтудан баштап тарыхма тарых, уламадан улама калган сөздөр. Мейли кыргыздын Манас атабыздын тарыхынан баштап, дүйнөнү дүңгүрөтүп келгенден баштап эле ошол кезде эле ичибизден кээ бир адамдар чыгып, бир уруу менен бир уруу салгылашып жүргөн, өзүңүздөр билесиздер.
Эми ал иштер өтүп кетти, баары жогу бүттү. Кийин ошол тияктакылар менен баары жок астандуулуктар болуп бир мамлекет болуп калды. Андан кийин бөлүнүп азыр такыр өз эгемендүүлүгүнө жетип атат. Мына 30 жыл болуптур, 30 жылдан бери Кыргызстан болуп жакшынакай келатат. Эми bundan нары дагы жакшы болуп кетет деп ойлойм. Жана ошондой тилегим бар менин. Жакшы болуп кетсе деген тилегим бар. Туугандар. Анан эч кандай бир кичинекей сөздү кармап алып эле кутуратып, элди тынч жаткан элди чаргытып, аны муну кылыштын кереги жок. Ойлосоңор болот. Эми акылы бар адам, мээси жеткен адам ойлойт. Эми ошол сөздөрдү баягы кутуратып аткандар балким башкалар жана алардын артынан түрткүнчү болуп аткан болуусу да мүмкүн. Эми ал адамдар баягы акылы алыска, ою алыска жетпеген адамдар деп ойлойм. Эми ал сен баягы сен өзүң акылдуу экенсиң деп жаман көрбөгүлө. Эми мен да бир кишилик бир кыргыздык сөзүмдү айтып атам, кыргыз болгон үчүн. Ошого туугандар, элдин сөзүнө кирбейли, турмушубузду жакшы алып баралы, мамлекетибиз өркөндөй берсин, ошо бойдон кете берсин. Акырында айтарым туугандар, интимак зор байлык дейт да, ойлогула. Интимактуу болуш керек, биримдүүлүү болуш керек. Анан ушул жумуштарды кутуратып аткан туугандарга айткым келди. Ойгонгула дегим келди. Туугандар, силер элге сын тагып, мамлекетти башкарып аткан жана болбосо ошол мамлекет үчүн кызмат кылып аткан жумуштарды кайта элечи аркасына түшүп, жок жердеки баягы бутактан дагы бутакты көбөйтүп, аны кылгандан көрө өзүңөрдүн бир турмушуңарды алып жүргүлө. Силердин башка ишиңер калбадыбы? Башка жумушуңар жокпу? Жаныңарды убаккыла, турмушуңарды кыргыла, акчаңарды тапкыла, үй бүлөңөрдү, бала баркыңарды карагыла. Эмне келди эми? Эмне келди? Жок эле жатып алып эле ар жакта жок эле ишке чарпылып эле өзүңөрдү чарчаткандын эч кандай кереги жок, туугандар. Менин эгер сөздөрүм ката кетсе, оор кетсе кечирип коюңуздар. Мен ошол кыргыз болгонум үчүн, кыргызга күйгөнүм үчүн өзүм Кытайда жашасам да Кытай мамлекетин жамандабайм. Кытай мамлекетинде жашайм, жакшынакай жашап жүрөм. Ошондой болгондук үчүн, кыргыз болгондугум үчүн эми бир аз сүйлөп койгум келди, туугандар, кечирип коюңуздар. Анан дагы эле айтарым туугандар, Кытай менен бизнес кылам, Кытайга келсем болот эле деген туугандар болсоңуздар, бир командабыз жолго чыгып, андан клиенттер келип азыр акырлап калды, убакыттар жетишет. Келчүлөр дагы эле Базар Баасы YouTube каналына катталууну унутуп калбаңыздар. Жана эле мен Арзыбектен жаңы кабарларды, жаңы маалыматтарды угуп турасыздар. Келчүлөр ылдамдап жаңы жылгыча келип үлгүрүп калыңыздар. Айтарым ошол туугандар, акырында кыргыз мамлекетине тынчтык, бекемдик, байлык, бакыт каалайм туугандар. Бүтүн дүйнөдө жүзүндөгү кыргыз элиме ден соолуңар болсун, ишиңерге ийгиликтүү болсун, үй бүлөңөр бактылуу болсун, саламатта жүрүңүздөр. Арзыбек уулуңар, кытайлык уулуңар Арзыбек кыргыз дагы эле силер үчүн кызматта. Рахмат.